Саламатсыздарбы, урматтуу угармандар. Аруутаңды утурлай, агайыбыздын ата-энелер сиздер үчүн китебиндеги өз сабактарыбызды уласак, сабакты даярдаган мен Абдикамалова Айпери Оразалиевна, Жалал Абад облусу. Ал эми бүгүнкү темабыз балдар үчүн кымбат баалуу телефон, машина зарылбы же мээримдүү мамиле, тарбия зарылбы? Мен үй бүлөдө бала тарбиясы жөнүндө мектеп, гимназия, лицей, Ататүрк, Ала Тоо университети, Улуттук университет жана башка жерлерде атайын чакыруу боюнча барып, көпчүлүк ата-эне эл катышкан жыйындарда сабак, лекция өткөнүмдө мага мындай суроо беришет, дейт агай. Биз балдарыбызды сүйөбүз, алардан эч нерсебизди аябайбыз. Бардык шартты түзгөнбүз, айткандарын толук алып бергенбиз, каалаган жеринде окутуудабыз. Бирок эмне үчүн алар ташбоор, кайдыгер, мээримсиз? Мен 20 жылдык педагогикалык экспериментиме турмуштан үйрөнгөн тажрыйма негизделип жооп беремин, дейт агай. Жооп сиздердин балдарды сүйгөнүңүз материалдык камсыздоо менен гана чектелип калыптыр. Сиз ага телефон, компьютер, машина алып берип, өзүнчө бөлмө, шарт түзүп бергениңиз туура. Бирок бул баары материалдык гана камсыздоо. Ушулардын баарын жасап, сиз бала үчүн эң зарыл болгон ага убакыт бөлүп, мээримдүү баарлашкан эмессиз. Жан дүйнөсүнө сүңгүп кирип, аны түшүнүп, ой бөлүшүп, эркелеткен эмессиз. Балдардын ташбоорлук, кайдыгерлигинин себеби дал мына ушунда болушу мүмкүн. Бир жыйында хронометраж жасатып 24 саатыңызды эмнеге жумшагарыңызды бөлүп чыгыңыздар деп тапшырма бергенимде, кызыктуу жооп алып, зал каткара күлүп, кол чаап таң калышты. Отургандардын бардыгы күндөлүк убакытын бөлүп чыкканда, уктоо, эс алуу, тамактануу, конок күтүү, конокко баруу, эс алуу, жумуш, телевизор көрүү, телефондо сүйлөшүү, бардыгына убакыт бөлүнүп, балдар менен баарлашууга убакыт дээрлик жок болуп чыкты. Мына, урматтуу ата-энелер, азыркы балдарыбыздын түнт, кайдыгер, ташбоор, ачуулуу, агрессивдүү болушунун бардыгынын бир чоң себеби мына ушунда. Биз буларга анчалык маани бербестен, себепти көчөдөн, мектептен, телевизордон, компьютер, замандан издейбиз. Туура, аларда бир аз болушу мүмкүн, бирок эң башкы себеп үй бүлөдө, өзүбүздүн балдар менен баарлашып, аларды тарбиялоого майда деп маани бербегенибизде. Башталат турмуш майдадан, байкабайт аны майдадан деген макалды маани берип, түшүнө албаганыбызда. Тарбияга маани бербегенибиз бир себеп болсо, баарлашуу, тарбиялоонун жолун билбегенибиз экинчи себеп. Мында тарбиячы өзү тарбияланган болуш керек деген учкул сөз эске түшөт. Сурооңузду түшүндүм, ата-эне. Анда бакчадагы, мектептеги тарбиячы эмне иш кылат дейсиз да. Буга жооп: балдар үчүн эң алгачкы жана улуу тарбиячы бул ата-эне, үй бүлө. Андан кийин мугалим, коом. Ошол үчүн тарбия башаты үй бүлөдөн деп айтсак туура болот. Тарбиянын фундаменти үй бүлөдөн. Бирок биз буга жетиштүү маани бербейбиз. Ошол үчүн дагы жаштар арасында, жаштардын тарбиясында азыркы проблемалар чыгып жатса керек. Айтылгандардан корутунду, ата-эне өз алдынча окуп, өзүн өзү тарбиялап, ата-энелер мектебинен окуп, бала тарбиясына алдын ала төрөлө электе баштоосу керек. Мына ушул жерден жакшы көңүл бурсаңыздар, урматтуулар, агайдын китеп журналдан окуганын бул жерге жазып кеткен. Бир жапон аялына: сиз жакында эле жожду бүтүрүп, инженердик кесипке ээ болдуңуз эле. Эмне үчүн дагы педагогикалык окуу жайга кирдиңиз деп сураганда, кызыктуу жооп болгон: мен үй бүлө куруп, эне болууга ниеттендим. Ошон үчүн балдарымды тарбиялоо максатында кирдим деп жооп берген экен.
Келиңиздер, урматтуу ата-энелер, биз атайын окуу жайга кирбесек да, ата-эне, тарбиячы болууга өз алдынча окуп даярданалы. Кийинки сабактардан кездешкенче аман болуңуздар.